Bloomberg'тун Doing Business жаңы рейтингинде Кыргызстан 8 тепкичке ылдыйлап 75-орунга ээ болду. Мурдагы 2 жылда Кыргызстандын бул рейтингдеги позициясы өзгөргөн эмес. 189 өлкөнүн ичинен 67-орунда болчу. Негизинен бул 2 жылды эл аралык уюмдардын баамдоосунда бизнеске эң ыңгайлуу мезгил катары баалоого болот. Анткени 2012-2013 жылдары 70-орунда, 2014 жылга багытталган тизмеде 99-орунда болчу. Ал эми Doing Business 2010-до Кыргызстан 41-орунга жетишип, биринчи жолу алдыңкы 50 өлкөнүн жана бизнес жаатында алгылыктуу реформаларды жүргүзгөн 10 өлкөнүн катарына кирген. Быйылкы отчет боюнча Кыргызстан эл аралык соодадагы ордун жакшырткан. Дүйнөлүк банк бул жааттагы ишмердигин 4 орунга көтөрүп, 79-позицияга койгон. Андан сырткары бир жыл ичинде Кыргызстан ишкерликти каттоо боюнча көрсөткүчтөрүн дагы 5 орунга алдыга жылдырды. Жеке мүлктү каттоо боюнча өзгөрүүлөр эки жана курулушка уруксат берүү мыйзамдарын катаалдантып, Кыргызстан 15 тепкичке ылдыйга түшкөн. Айтмакчы, Кыргызстанда насыя алуу дагы эле оор. Бул жаатта өлкө 139-орунда. Ал эми салык төлөө боюнча 138-орундан 148-ге түштү. Жалпысынан 10 жааттан байкоого алынып баа берилет. Бул салык төлөө, кредит алуу, курулушка уруксат алуу, электр жарыгына кошулуу, ишкерликти каттоо, жеке мүлктү каттоо, жеке инвесторлорду коргоо, эл аралык соода, контракттардын аткарылышын камсыздоо жана төлөмсүздүккө уруксат берүү. Doing Business рейтинги 2003 жылы биринчи жолу жарыяланган. Ага 189 өлкө катышат. Бир канча жылдан бери бизнеске ыңгайлуу өлкө катары сап башынан түшпөй келген Сингапурду бул жолу Жаңы Зеландия озуп чыкты. Баарынан Ливия жана Сомалиде бизнес жүргүзүү оор. Мынакей Doing Business 2017 рейтингин карап көрсөк, Кыргызстан ушул соңку 3 жылдын ичинде өзүнүн позициясын бир топ начарлатып алыптыр да, 8 позицияга түшүп кеткен экен. И ошол эле маалда, мисалы үчүн, өлкөгө келген инвестициялардын көлөмү дагы биринчи жарым жылдыкта өткөн жылдын эле ошол маалына салыштырмалуу 25%га азайганын көрсөтүп атат улуттук стат комитет. Бул жагдайлар реалдуу картина менен, ушул айтылып аткан азыр сандар реалдуу картина менен канчалык чындыгында эле дал келип атат? Мисалы үчүн, сен бизнесте жүрөсүңөр, бизнестин ичиндеги баягы чыныгы картина кандай? Инвестицияны тартуу маселеси толугу менен өлкөнүн ичиндеги бизнес жүргүзүү жеңилдигине, эркиндигине байланыштуу, түздөн түз. Биз бул маселеге мындай системдүү бир же болбосо илмий негизделген бир мындай көз караш менен карабай элебиз да. Мындай эпизодикалык бирдеме болгондо гана кайрылып, мисалы бизде жылда бир ар кандай демилгелер менен бир нерселер жарыяланат да. Мисалы 2015 жыл улуттук экономиканы бекемдөө жылы. 2015 жыл өттү. Ким сурады? Бекемделдиби? Же бекемделген жокпу? Бекемделбесе эмнеге бекемделбеди? Жана жоопкерчилик кимде? Андан кийин биздин ажообуз айтты, мындан кийин бизнес, Кыргызстан бизнес үчүн бейиш болот деди. Бейиш болду. Же болбосо эмнеге болбоду? Жоопкерчилик кимде? Эми бул бейиш конституциялык реформадан кийин боло турмай болот деп күтүп атабыз. Андан кийин ошол эле биздин 2013-2017-де кабыл алынган мисалы улуттук стратегия, улуттуктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиябыз бар. 2013-2017 менен 2017 бүтүп атат. Бул стратегияда орто жана чакан ишканалардын бизнес жүргүзүүнүн, инвестиция тартуунун көйгөйлөрү абдан жакшы чагылдырылган. Мунун чечүү жолдору да берилген. Бирок бул мисалы иш жүзүндө ашкан жок. Мисалы ошол документ эле бүтүп атат, мунун жыйынтыгын ким сурап атат да? Бизде иштебейт. Мындай шартта эгер биз бүгүн ишкерге, анан потенциалдуу инвесторго, жаңы ишкана ачканга, инвестиция кыла турган, шыктандыра турган, түрткү бере турган институционалдык шарттарды түзбөсөк, анда бул инвестиция да келбейт. Биздин бул жердеги орто жана чакан ишканалардын саны да тилекке каршы көбөйбөйт да. Бул албетте, мисалы үчүн, ошол башкаруучулардын саясий эркин талап кылган реформалар керек болуп турат буларды өзгөртүш үчүн. Бирок ошол реформаларга чейин, мисалы үчүн, бизнес өзү кандайдыр бир жеке демилгелер менен чыгып, инвестиция тартууга болгон аракеттерин көп эле байкайбыз. Жана бул аракеттер, мисалы үчүн, бүгүнкү күндө канчалык бир жыйынтыктарга алып келип атат деп айтууга болот? Бул жерде ишкерлердин өзүндө дагы бир топ кемчиликтер бар да. Ошону дагы айтыш керек. Ошол эле эрежелер, ошол эле бири менен болгон мамиле, булар дагы экономикалык институттун бир күзгүсү да. Мисалы ишкерлердин демилгеси бирок белгилүү бир чекке чейин экен да. Ал инфраструктура менен, ал мыйзам түрүндө, ал жанагыдай кооптонууларды чектебесе, бул дагы өзүнүн натыйжасын дароо бербейт экен. Бирок ага карабай, бизнес бүгүн аябай аракеттенип атат. Бизнес иштеп атат.
бир топ демилгелер көтөрүлүп атат. Мисалы биз быйыл эле буюрса могу декабрдын башында Бишкек Инвест форум деп экинчисин салттуу түрдө өткөрөбүз. Бул жанагы сырттагы инвесторлорду ошолорду бир куткаруучу катары күтө бербей, өзүбүздүн өлкөбүздүн ичиндеги потенциалды дагы көрүш үчүн, өзүбүздүн чыныгы көйгөйлөрүбүздү баамдаш үчүн, чечүү жолдоруну чогуу биргеликте издеш үчүн ошондой бир аянтча даярдайлы дедик. Бул жердеги биздин негизги фокусубуз баягы орто жана чакан ишканаларга, каражат издеген ишканаларга, каражат көп учурда өзгөчө аймактарда орто жана чакан ишканаларга негизи абдан оор алыш. Айтылып атат ол Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каражаттары, бирок көбүнчө бул жерге орто жана чакан ишканалар буну алууда абдан чабалдык көрсөтүп атат. Анан шарты абдан оор болуп атат. Чынын айтыш керек. Мынакей сиз айтып өткөн проблемалар чечилмейин, албетте мисалы үчүн өлкөгө чирмей эле профессионал институционалдык инвесторлордун келишин күтүү дээрлик мүмкүн болбой жатат. Себеби биз ошол эле келген инвестициялардын структурасын караганда деле көрүп атабыз. Булардын көпчүлүгү жанагы тоо-кен өндүрүш тармагына келгендер. Баягы мындай айтканда тоокелдик, чоңураак тоокелдик талап кылган тармактарга келип атат. Бирок ошол эле маалда дагы бир жагдай катары мисалы үчүн бизнес белгилеп келет. Бул тийиштүү бир аянтчанын дагы болбогондугу. Ошол эле маалда Кыргызстан ошол инвесторлорго мисалы үчүн кандайдыр бир өзүнүн кызыктуу, жакшы бир приоритеттүү тармактары көрсөтө албагандыгы дагы деп. Демек бул жагынан алып караганда, мисалы үчүн мына быйыл 2-жыл өтүп аткан Бишкек инвестициялык форуму ошондой аянтча болууну көздөгөндөй болуп атат да, себеби мен билгенден азыр сырттан дагы инвесторлор чакырып жатасыңар, э? Ооба, биз азыр маселени түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Биз буга чейин дайыма сурап келгенбиз, инвестор эмнеге келбейт, эмнеге келбейт. Биз азыр суроону өзгөртөлү деп атабыз. Инвестор эмнеге келиш керек бизге? Бизге инвесторлор дайыма көп эле келет. Чет өлкөлөрдөн, кошуна өлкөлөрдөн келет. Биринчи суроосу, мен бул жерде ишкана ача турган болсом же инвестиция кыла турган болсом, мага кандай мүмкүнчүлүктөр таанылат деген суроо. Бул бир эң чоң суроо. Бул айттык бул жөнүндө. Экинчи суроо, мага реалдуу проекттерди, долбоорлорду көрсөткүлө. Мен жергиликтүү, ооба бизде шарт оңой эмес, ошон үчүн мен жергиликтүү ишкер менен иштегенге даярмын. Бирок мага жагымдуу проекттерди, долбоорлорду көрсөткүлө дейт да. Бул жактан дагы биз телекагыш ишкерлер бүгүнкү күндө ошондой чыныгы иштеп кете ала турган, ачык айкын болгон перспективдүү долбоорлорду көрсөтө албайт экенбиз. Анткени алар абдан аз экен. Биздин баардык долбоорлорубуз ишкерлердин баягы мына айта келсең, мен реалдуу проектим бар дейт, ал биякта да. Бирок ал кагаз жүзүнө түшпөйт экен да. Биз ошону үйлөнүшүбүз керек болуп атат. Инвестор деген бул бир сыйкырчы эмес, бир Робин Гуд эмес. Ал же инвестор деген эки нерседен сен менен иштейт. Же сенин проектиң, долбооруң абдан жагымдуу болуш керек, же болбосо ал сага ишениш керек. Бирок сен ал биринчи жолу көрүп атат, кантип ишенет? Ошондуктан биз ишкерлерге ушул учурдан пайдаланып кайрыларыбыз, айырмасы жок бул инвестор кайсыл жерден. Анын тилинде сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Анан проектиңерди, долбоорлоруңарды чын эле жагымдуу акыбалга алып келгенге биз үйрөнүшүбүз керек. Ошентсек гана бир натыйжа күтсөк болот да. Сиз айткандай, чынында эле бизнестин өзүндө да чоң проблемалар бар да. Ошол эле ишеним, ошол эле юридикалык маселелерге байланышкан. Демек, эртеби кечпи бизнес ошол жаңы этапка чыгышы керек жана ошол маселелерди дагы бир тартипке келтириш керек да өзүнүн ичинде. Бүгүн ошол аянтчаны биз биринчисин өткөрдүк. Абдан мына кызыктуу натыйжалар чыкты. Мисалы, көп ишкерлер, аймактан келген өзгөчө көп ишкерлер иштөө ыкмасын алмаштырыш керек. Биз жөн эле жатып алып эле, бирөөнү күтүп эле биз өзүбүз билгендей иштеп отурубуз. Бирок анткени ар бир келген аймактан келген ишкерге орточо бир 4-5 инвестор түштү да, суроо сурашты. Ошол суроолордун натыйжасында булар мындай көп нерсе өзгөртүш керек экенин деген натыйжага барышты да, ошондой корутундага барды. Анан бүгүнкү биз буюрса декабрда өтүп турган Бишкек Инвест форум бул биздин оюбузча бул жылдын эң көрүнүктүү экономикалык окуясы боло турган масштабта. Ал эмнеге? Анткени ал жергиликтүү ишкерлер тарабынан демилгеленип атат. Жергиликтүү ишкерлердин проблемасын чечкенге, анан формалдуу түрдө эмес, ошол жана ишенимди калыбына келтирип, анан бир гана ошол күндүн эмес, жыл бою ишкерлер бири менен ошол жерде таанышып, иш алып бара турган механизмдерди киргизгенге аракет кылып атабыз да, таанышып, макул бүгүн болбой калышы, бирок эртең бүрсү күнү кайра келип сүйлөшүп, шарт өзгөрсө, же болбосо баягы экономикалык жагдайлар өзгөрсө, андан ары ишкер эмени кызматташууну улантып кетүү үчүн
даяр бир аянтча түзүп атабыз деп ойлоп атабыз да. Сиз жана айтып өттүңүз, мисалы үчүн бул жерде ошол чакан жана орто бизнестин ичиндеги проблемаларды аныктап, анан ошого жараша кийинки кадамдарды тактап алуу дагы бул ошол форумдун бир негизги миссияларынын бири деп. Өткөн жылкы эгер форумдун жыйынтыгы менен алып карасак, мисалы үчүн ал форумдун жыйынтыгында айтылып атат, канча 5 ишкана мисалы үчүн өзүнө инвестиция тарта алганын, ички инвесторлордун колунда канча потенциал бар экени аныкталганы, ошондой эле ошону менен катар эле мисалы үчүн бизнестин ичиндеги да бир топ проблемалар баягы ачык айкын болуп калды да. Ошол жыйынтыктарды эске алып быйыл кандай жаңычылдыктарды, өзгөчөлүктөр менен өткөргөн турасыңар? Биз быйыл эки жаңылык киргизип атабыз. Долбоор биз былтыр мисалы жаңы баштаган долбоорлорду кабыл алган эмеспиз. Быйыл биз ошол иштей баштайлык жаңы кагаз жүзүндө болгон долбоорлорду, стартап долбоорлорду кабыл алып атабыз. Анан быйыл биз ошо долбоорлорду чоң жана орто деп бөлүп атабыз да. Ошо чоң ири долбоорлорду дагы элдин назарына сунгантабыз, ишкерлердин назарына. Анткени былтыр мисалы сырттан келген, чет өлкөдөн келген, мисалы ошол эле кореялык ишкерлер биздин долбоорлорду карап, масштабы абдан кичинекей экен, бул бизди кызыктырбайт деп кетип калышкан да. Быйыл биз ошо ири долбоорлорду чакырып, анан элдин назарына сунгантабыз. Анан быйыл баягы ишкерлер менен чогуу алардын долбоорлорун сунуу ыкмаларын өзгөргөн атабыз. Элдин түшүнгөн, заманбап, жагымдуу бир кантип даярдаш керек, ошону бир чогуу даярдаган атабыз. Анан эң негизги ошол жанагы регионалдык интеграцияга басым жасап атабыз да. Биз бүгүн эгер жанагы башка интеграциялык бирикмелерге караганда өзүбүздүн тегерегибиздеги интеграцияны биз бүгүн иш жүзүнө ашырсак, биз үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк. Ошол эле Өзбекстан менен, Казакстан менен, Тажикстан менен соода кылып, иштеп, ошол биригип ишкана түзө баштасак, бул алар үчүн дагы биз үчүн дагы пайдалуу да. Биз Кыргызстандын ичинде, Кыргызстандын сыртында иш алып бара турган ишканаларыбыз көп, абдан көп. Биз ошолорду мындай ачыкка чыгара албай атабыз, бир өрнөк, бир үлгү көрсөтө албай атабыз. Эгер биз ошону жасай турган болсок, биз узун мөөнөттө көп базарлар менен бирге иштеше алабыз дегенди айткыбыз келип атат да.